Казакстан президенти телерадио комплексинин кызматташтыгынын масштабы кеңеюүдө. Телеканалдын жаңы өнөктөшү CGTN Кытайдын глобалдык телетармагы. Анын телеканалдары дүйнөнүн 160тан ашык өлкөсүндө тарайт. Улуттук спутниктик канал болгон Silkway бул эл аралык медиа уюму менен биргеликте биринчи жолу ички аренада бир катар программалар сериясын тартуулады. Алардын бири телекөпүрө форматында өттү. Анда алып баруучулар алдыңкы серепчилер менен бирге Казакстан менен Кытай Республикасынын ортосундагы эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелерин жана ШКУнун алдыдагы саммитинин күн тартибин талкуулашты. Сегодня Казахстан и Китай являются важнейшими. Бүгүнкү күндө Казакстан менен Кытай маанилүү өнөктөштөр. Өзгөчө Кытай Республикасы биздин эң чоң соода өнөктөшүбүз экени белгилүү. Мунун маанилүүлүгүн эске алып, биз ушундай байланышты түзүүнү жөн көрдүк. Башкача айтканда, биз Астана менен Бейжинди, Казакстан менен Кытайды телекөпүрө аркылуу байланыштырдык. Башкача айтканда, биздин студияда өзүбүздүн серепчилер, Бейжиндеги студияда Кытай адистери бар болду. Ошентип ар кандай пикирлерди бир жерге бириктирдик. Китайский, и мы вот этот вот синтез, да, разных мнений, мы как раз его и совершили. Мындан тышкары көрүүчүлөр Шанхай кызматташтык уюмунун интеграциясы боюнча ток-шоуну көрүштү. Талкууга казакстандык жана чет элдик талдоочулар катышты. Уюмга кирген өлкөлөрдүн ортосундагы глобалдык көп тараптуу диалогду, экономикалык жана туристтик дараметти арттыруу жаатында ой бөлүшүп, тажрыйба алмашты. Долбоордун алып баруучулары Айнур Имангали жана кытайлык белгилүү журналист Тиан Вэй. Exchanges among the media organizations is extremely rewarding. Мындай учурлар башка кесиптештер менен кызматташуунун жыйынтыгын билүү үчүн зарыл деп ойлойм. Каналдын тарыхы менен тааныштым. Мен бул жерге биринчи жолу келип отурам. Кирген учурдан тартып комплекстин канчалык өнүккөн жана заманбап экенин дароо байкоого болот. Жабдуулар жана тажрыйбалуу адистердин иши менен Бейжинде жүргөндөй сездирди. Аткара турган ишибиз менен максатыбыз бир. Working here, very professional, reminds me of my team back at home. Эки каналдын эфиринде Silkway жана CGTN кабарчыларынын атайын жаңылыктар бөлүмү көрсөтүлөт. Анда эки тараптын соода, экономикалык, дипломатиялык жана гуманитардык тармактарда кызматташтыгынын жемиштери көрсөтүлүп, жаңы маалыматтар берилет. ШКУнун алдыдагы саммитинин күн тартиби да кеңири талкууланат. Ошондой эле Silkway телеканалында Жибек Жолу симфониясы, алгачкы 10 жылдык даректүү тасмасы жана Шанхай руху студиялык ток-шоуну көрсөтүү мерчимделген. Президенттик телерадио комплексинин даректүү тасма борбору CGTN телекөрүүчүлөрү үчүн атайын тасма сунуштайт. Ал дек айынын 5-inde 6-сында көрсөтүлөт. Бул чоң медиа өнөктөштүктүн башталышы гана, алдыда көптөгөн биргелешкен долбоорлор, пландар бар.